Салам достор, сіздер мен Дариха Асанова интернеттен ақша табу каналы. Каналға хатталып, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздарды сұранам. Бұл каналдың өнігіші үшін, каналдың мындан ары иштеп кетиш үшін сіздерден кішкене мага жардам болып қалады, кішкене мага мотивация болады. Бүгін сіздерге үйретіп тұрған бұл біз 1 минуттың içinde өзүбүздүн Android телефонду кантип iPhone'дун функциясын алмаштыра алабыз деген темада видео тартып. Анда баштадык. Биз бул ссылканы алыш үчүн менин Telegram каналыма киребиз. Telegram каналымдын ссылкасы описаниеда болот. Кирип, анан бул функцияны бул жерде бар, ушуну установить этип алабыз. Установить кнопкасын басып, дагы бир жолу басабыз. Мына кирет. Үстүдө настройканы сүрөтү турат, көрүп атасыздар. Ошол жерге басып, ошол жерде өчүрүп аласыздар. Ошондо сиздерге бул каналдан реклама келбейт. Аны открыть кнопкасын басып, бул каналга киребиз. Кирерибиз менен бизге автоматтык түрдө функциябыз телефондун Android'дун функциясы iPhone'дун функциясын алмашат. Бардыгына уруксат берип чыгабыз. Мына полный функциясы темаларыбыз iPhone'дукуна алмашты. Мына телефонду отчеткада паролундагы iPhone'дукундай кылып алсаңыздар болот. Ушундай сонун функциялар менен iPhone көтөрүп жүргөндөй болуп, өзүңүздөрдү iPhone'дун эң акыркы моделин көтөрүп жүргөндөй сезгенге мүмкүнчүлүк бар экен. Ушундай сонун программаны ойлоп чыгып коюптур. Баарыңыздарга сунуштайм. Мага өзүмө жакты. Мен өзүм колдонуп көрүүнү чечтим көпкө чейин. Мына камералар дагы iPhone'дукундай иштейт экен. Көрүп атасыздар. Мисалы үчүн темага кирип, өзүбүз каалаган теманы тандап кое алсак болот экен. Рабочий столубузга. Мен азыр карап көрөм. Өзүмө жаккан теманы койгонго аракет кылып карап көрөм. Мына бул жерде мага көпөлөктөр менен жакты. Ушу теманы коеюн деп атам. Мына коюп атам. Мына ушундай кылып иштесек болот экен. Дагы бир жолу баарыңыздарга сунуштайм. Эгер бул iPhone'дун функциялары жакпаса, сиздер өчүрүп салышыңыздар мүмкүн. Ал үчүн биз приложение бөлүмүнө кирип, все приложения бөлүмүн тандап, үстүдө 3 точканы басып, приложение по умолчанию дегенге кирип, рабочий столго киребиз. Биринчиде турат. Рабочий столго кирип, өзүңүздөрдүн телефонуңуздардын функциясына кайра алмаштырып алсаңыздар болот. Эгер жакпаса, мага жакты, мен iPhone'дук менен иштетем. Дагы бир жолу сиздерден суранам, каналга катталып, лайк басып, өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге калтырып, мени колдоп коюшуңуздарды суранам. Тынч болуңуздар.